Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ba'd. Mına Allah Taala tarabынан дағы бізге бір насип қылған екен. Аллах Таала бұйырып, дағы мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың мешітіне умра зияраты себеп келіп отырамыз. Аллах Таала алдында мына ушул атқара тұрған умра ибадатыбызды, умра зияратыбызды Аллах Таала өзі қабыл қылған болсын. Аллах Таала бізді барыбызды өзінің райымын алған пенделерінің қатарына қошқан болсын. Біз мына ушул нәрсені жақсы білішіміз керек. Аллах Таала Құран-ы Кәрімде бізге ең бірінші ошол пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға düşürgön en birinci ayatı, en birinci vahiysi İqra bismi rabbikellezi halak, okuğun jaratkan Rabbingdin ısmı menen dep okuğa, ilim aluğa buyurulgan ekenmiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde sallu kema ra'aytumuni, men namaz okuğanday namaz okuğula dep aytkanda. Oşonduktan acılık ibadatımız, jana umra ibadatımız tuğra boluşu üçün biz mına uşul ibadattар ошол Аллах Таала буйргандай, жана пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам буйргандай кандай аткарылат? Мына ушул нерсени билип алуубуз керек. Муну үчүн ар бирибиз изилденип, окуп үйрөнүүбүз керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде бизди илимге буйрду, илим алууга буйрду. Жана башка бир аятта айтат: "Фа'лам аннаху ла илаха иллаллах вастагфир ли занбик." Билген Аллах Тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Мына биринчи мына Аллах Таала фа'лам деп илим алууга бизди буйруп жатат. Ошондуктан илим алсак, шариатты үйрөнсөк, Аллахка кылган ибадатыбыз, Аллахка сыйынуубуз туура болот. Эми эгер илим албасак, анан баланчы адам мындай жасап атат, түкүнчү адам мындай жасап атат деп адамдардын көзү менен же адамдардын жолу менен ибадат кылбайбыз. Биз Аллах Таалага пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кандай бизге көрсөтүп буйрган болсо, дал ошондой ибадат кылыбыз керек. Мына ошондо биз дүйнөнүн дагы жана акыреттин дагы жакшылыгына жетебиз. Көп адамдар бар, мисал үчүн 10 жылдан бери намаз окуйт, 15 жылдан бери намаз окуйт, же 5-6 жолу умрага келген, бирок кээ ошол умра ибадатында жана намаз окуганда көптөгөн ката кемчиликтерге жол коет. Мына ошол илим албагандыктан, изилденбегендиктен келип чыгат. Ошондуктан биз илим алсак, окуп үйрөнсөк, ошол ибадатыбызды Кур'ан жана сүннөткө ылайык аткарган болот экенбиз. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн хадистеринде дагы бизди илим алууга буйрган экен. Эми Аллахка мактоолор болсун, мына Аллах Таала чакырган экен. Биз чакыруусуна жооп берип, мына альхамдулилля пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинде отурабыз. Мына азыр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырына зиярат кылып келдик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабырларды зиярат кылып тургула, ал акыретти эстетет деген. Бирок мунун дагы өзүнүн адеби бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырын зиярат кылууда алымдар кандай көрсөткөн болсо, дал ошондой зиярат кылуубуз керек. Ошол кабырдан өтүп кетип жаткан кезде ошол ассаламу алейке я Расулуллах, ассаламу алейке я Умар, я Абу Бакр, ассаламу алейке я Абу Бакр, ассаламу алейке я Умар деп ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам айтып, салам берип өтүп кетебиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабырынын алдында туруп, кабырына карап дуа кылуу жана намаз окуу, бул нерселер динде жок нерселер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабырынын алдында туруп, кабырына карай дуа кылуу, намаз окуу, бул нерселер жок. Мындай сахабалар, табииндер бул нерсени жасашкан эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде ла тажалу кабри айдан, менин кабырымды айланып келе турган, жыл сайын айланып келе турган айт сыяктуу кылып койбогула деген да.
ошондуктан биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламге салават саламдарды айтабыз. Жана ал кишиге бир нерсе сурап, ал кишиден бир нерсенин жардамын сурап, ал кишиге эмне дуа кылбайбыз. Бул нерсе ширк болуп саналат. Бул пайгамбарды Аллахка шерик кошуудан, периштелерди Аллахка шерик кошуудан биз кайтарылганбыз. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат, Аллах таала мына ушундай периштелерди коюп койгон дейт. Алар жер жүзүн айланып жүрүшө берет. Алысыбы, жакындын айырмасы жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечитинде туруп салават айттыңызбы, же алыста туруп салават айттыңызбы? Айырмасы жок. Ошол периште кайсы бир пенде үммөтү салават айта турган болсо жеткирет. Анан биздеги чоң бир ката кемчилдик, кээ-бирлер ошол умрага келе жатканда, жана ажылыкка келе жатканда менин атымдан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламге салават айтып койчу деген нерселер бар. Бул нерселер бидат болуп саналат. Ошондуктан биз кайсыл жерде турбайлы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламге алыс жакынын айырмасы жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламге салават айта турган болсок, ошол салаваттар жетип келе берет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламге. Мына ушул нерсеге дагы биз көңүл буруп коюубуз керек экен.